Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Назарыңыздарда Бакыт Ордосу программасы алып баруучу мен Кара Чачы Токтосунова. Алдыңкы мүнөттөрдө биз үй бүлө түшүнүгү деген теманын алкагында маек кылабыз. Эгерде сиздерде суроолоруңуздар болсо 0705 96 94 41 номерлерине өзүңүздүн суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Анда эмесе биз бүгүнкү конокторубузду тааныштырып маегибизди баштасак. Педагогика илимдеринин доктору, профессор Таштанбек Сияев. Кош келипсиз. Жана инсандык өнүгүү боюнча тренер, Асылзат айымдар долбоорунун автору, каржы сабаттуулугу боюнча адис Жанара Аралбаева. Кош келипсиздер. Алгач эле бизден акыркы мезгилдерде ошол үй бүлө баалуулуктары жоголуп баратат да. Негизи эле үй бүлө институту бул солгондоп баратат да. Ошолордун агай сизге суроодо эң баштапкы себеби эмнеде деп ойлойсуз? Тарбиянын тагы түз таасири болсо керек. Негизи алганда эми үй бүлө институту солгондоп баратат дегенге кошулбайм. Өзгөрүп баратат деп айталы. Кандай гана коом болбосун, кайсы гана учур болбосун, ал үй бүлө бул негизги коомдун тиреги болуп кала берет. Анан биздики эмнени жөнүндө ойлонобуз? Азыркы абал мейли социалдык дейбизби, мейли башка дейбизби, ошолор биздин ошол үй бүлө институтуна таасир этип, ошол жердеги кандайдыр бир келаткан традицияларыбыздын кандайдыр бир өзгөрүүлөргө учурап жаткан жөнүндө сөз болушу ыктымал да. Эми ушул жерде эң башкы маселе ошол кыргыздын качанкы кылымдан бери келе жаткан эң жакшы ойлор негизи сакталыш керек. Бирок ошол коомго жараша, азыркы учурга жараша кандайдыр бир деңгээлде дагы өзгөрүүгө учурайт. Маселе ошондо да. Рахмат. Жанара айым, сиздин оюңуз кандай? Менин оюмда мындай да, негизи баягы тарбия улуттук болуш керек, анан билим болсо бул чет мамлекеттик болсо дагы туура болот. Анткени биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу менен ошол балдарыбызды тарбиялай турган болсок дагы мындай өнүгүүгө, өсүүгө бир аябай чоң салымыбызды кошобуз деп ойлоймун. Анткени эми ата эне бул тамыр боло турган болсо, балдар биздин келечектеги ушу мөмөлөрүбүз болуп жаткандыктан биз тамыры ата энебиз кандай боло турган болсо, ошол эгерде үй бүлө бактылуу боло турган болсо, ал бактылуу үй бүлөдөн гана ушу бактылуу балдар тарбияланып чыгат да. Анан көп учурда мен өзүмдүн сабактарымда дагы айтып келемин, 70% үй бүлө кийин мисалы 70% балдар үй бүлөсүнүн эле ата энесинин эле мындай жашоосун кайталап жашаган учурлар көп да. Бул эмнеден буга дагы биз аябай көбүрөөк көңүлүбүздү бурушубуз керек. Анткени көнүмүш адат деп койсок болот. Кандай чөйрөдө боло турган болсоң, адам ошондой чөйрөнү эле тартып алат да жашоосуна. Ошол бул психологиялык жактан жана подсознаниянын иштешинин натыйжасында деп айтсак болот. Көп учурда муну түпкү сезим деп да айтып коюп жатабыз, же болбосо көмүскө сезим деп да айтып коюп жатабыз. Ошонун иштөөсүнөн деп айтсак болот. Биздин аң сезимибиздин иштөөсү сырттагы болгон нерселерди бизге тартып келет да жашообузга. Көп учурда эгерде биз жанагындай кандайдыр бир запкы, кыйын жашоону көрө турган болсок, башка жашоону билбей калышат да. Ал адамдар баягы ыңгайлуу капкан деп жатпайбызбы? Зона комфорта. Андай жашоого көнүп калат дагы, мындай башкача бир жашоону эңсейт. Бирок баары бир деле болбой эле аң сезиминде баягы мурунку сезимдер калып калгандыктан баягы ата эне тарбиясы деп койсок болот, же болбосо ата эненин өзүнүн алып жүрүүсү деп айтып койсок болот. Ата эне үлгү болуп жатпайбы? Ошону баары бир деле кааласа да каалабаса дагы кайталап алган учурлар көп. Менин жеке пикиримде кечирип коңуз. Буга чейин традициялдуу биз эмне дегенбиз? Мектеп системасы, бала бакча, кадыресе иштеп турганда бул деле чоң маселе эмес болуп калды да. Анан азыркы пандемия эмнени көрсөттү? Ошол тарбиянын негизи эми ордуна келди окшойт. Негизи мектеп тарбиялабастан, мектепте тарбиялаш керек туура. Жанара айым айткандай, үй бүлөнүн тарбиясы. Үй бүлөнүн тарбиясы бул баштапкы замандан бери келаткан негизги тарбияда. Кыргыз бекер айтпайт да, үйүнөн, уясынан эмнени көрсө кийин ошону алат дегендей багытта. Бирок бул жерде бир нерсе бар.
кээ бир эне аталар ушул мен жетпей калдым, менин балам көрсө экен, менин кызым көрсө экен деп өтө ашыкча аракет кылып ийиши мүмкүн да. Түшүндүңүзбү мен эмне деп атам? Мисалы, мен ушундай жашап калдым. Анан эми менин кызым мындай болсун, же уулум ушундай болсун деп ал баланын мүмкүнчүлүгүн жарабастан ага кошумча түрдө баягы багыт бере берип, анан бул баланы жөндөн кыйнап койгонго чейин жетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну абайлап мындай мамиле кылыш керек да. Менин жеке пикиримде да. Себеби ар бир канча үй бүлөдө мисалы 5 бала болсо деле, 2 бала болсо деле, ар биринин өзүнүн кыялы болот, өзүнүн мүмкүнчүлүгү болот, анан өзүнүн жөндөмү болот. Биз буга чейин ошол ар бир баланын жөндөмүнө, ар бир баланын мүмкүнчүлүгүнө деген сөздөрдү азыраак айтчубуз да. Анан ошондуктан менин жеке пикиримде эне ата ошого абдан көп көңүл буруш керек. Ошондуктан баардык эле кыздарын, балдарын бир багыттай бербей, керек болсо, да, керек болсо кээ бири мен мугалиммин, анан менин балам мугалим болгонго чейин дейт да. Бул туура эмес негизичи. Мына менин уулдарым, Кудайга шүгүр, өзүм уулдарым мугалимдик кесипке барган жок, мен ага деле каршы болгон жокмун. Кээде бизде ушундай эме бар да, сиз айткандай бул баягы аң сезимге чейинки бир ой толгоолор бар да. Менин жолумду уласа экен, менин бир мен аткарбай калган нерселерди аткарсын деген ойлор бар. Ал туура эле, бирок ал нерсени окуучулар карата мамиле кылса болот. Ошон үчүн бул эне атанын тарбиясы азыркы заманга айкалышы менен дагы бир жолу айта алайын, бирок кыргыздын түпкү ал мустактан келе жаткан биздин салттарды калтырышыбыз керек да, сөзсүз түрдө. Антпесек биз кыргыздар өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү кайсы бир жерде бул дүйнөгө мындай жарыялай калышыбыз мүмкүн да. Өзүбүздүн жанагы кээ бир салттарыбызды калтырыш керек деп айттыңыз да, мисалы? Ошол эле эне атаны сыйлоо. Батышта билесиздер, 18ге чыккандан кийин ал социалдык деңгээлде дагы, кайсы бир деңгээлде, психологиялык деңгээлде дагы үй бүлөсүнүн байланышы аз болот. Биз кыргыздар мына өмүр бою эне атанын байланышын биз үзө албайбыз, үзгүбүз да келбейт. Бул коркунучтук жаратат деп ойлойсузбу багай? Жок. Бул эч убакта эне атанын акыл эси, эне атанын акыл эси. Ал балага эч качан коркунучка болбойт. Кантип эле эне кызына жамандык каалайт. Бул мындай болушу да мүмкүн эмес. Биздин ошол ой толгоо ушундай болуп калган, 18ге жеттим, анан мен эркиндикке жетем деген кайсы бир ойлор бар да. Эркиндикке жетсин. Бирок баары бир байланыш үзүлбөш керек. Менин жеке пикиримде. Бул кыргыз ошон үчүн кыргыз. Рахмат. Жанара, сиз жана айттыңыз да, ошол көпчүлүк балдар ата-энелердин жана турмушун кайталап калат депчи. Буга себеп эмнеден? Замандын талабына жараша тарбиянын жоктугунанбы, же ата-энелерде аларга ата-энелери эмнени берсе, ал да ошол нерсени балдарына берип жатат да, бирок азыр заман башка дегендей. Ооба, бул нерсе негизи психологиялык деп айтсак болот. Анткени эми ар бир эле ата-эне баласынын мисалы жашоосун кайталаганын каалабайт. Ар бир ата-эне мына жаңы эле агай айтып кеткендей, менден жакшы болсо экен. Мен мисалы окубай калдым, жогорку билимге ээ болбой калдым. Менин балам жогорку билимдүү болсо экен деп мисалы азыр ата-энелер Россияда жүргөндөр бар, башка чет мамлекеттерде жүргөндөр бар. Ошол баламды университетте окутуп коеюн, ошол баламдан бир жакшы адам чыгышы мүмкүн. Өзүм окуй албай калгандан кийин менде кара жумушту кылганга эле мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде ал диплом ала турган болсо, мисалы кандайдыр бир чоң адистиктин ээси болуп, балдарын мен тарбиялагандан да жакшы тарбиялайбы деген ой жүгүртүүнүн натыйжасында ата-эне ар убакта баласына жакшы нерсени каалайт. Мисалы эч бир ата-эне баласынын өзүнүн жашоосун кайталаганын каалабайт да. Бирок бул учурда дагы мына байке жакшы айтып кетти агай. Ата-эне мындай көп учурда ошого эле далалат кылып эле, таң аткандан кечке чейин эле иштеп, мен акча тапсам, балдарымды жакшыраак кийинтсем, анткени Советтер Союзунда жетишпестик болгон, мисалы, бирдей эле окшош кийимдерди кийген, жанагы магазиндер, дүкөндөрдө кийимдер сатылганда деле, мисалы, под прилавкой деп сатылчу да. Мен өзүмдүн мамам дүкөнчү болгон эле, ал нерсени мен аябай жакшы билемин. Анан ошол учурда кандайдыр бир кыялдарына жетпей калган ата-эне азыркы убакытта мына эми азыр баардык нерсе бар. Ошол кыялдарын орундатканга аракет кылат. Балдарынын кыялдарын ашыкчасы менен аткарганга аракет кылат. Мисалы, азыркы учурда балдар эмне? Ай сайын телефон алмаштыруу деп жатабыз, ай сайын жаңы бир нерсени алып берүү. Эгерде ал нерсени алып бербей жатса, манипуляция кылуу.
көп учурда ата энесин. Мисалы ата энени ошол менден жакшыраак кийинсин, менден жакшыраак тамактансын, менден жакшыраак билим алсын, мен убагыман азыркы убакта мисалы мүмкүнчүлүк чоң болуп калып жатат деген оюн балдар туура эмес түшүнгөндүктөн ата эне өзлөрү мындай кээ бир учурларда баягы мүмкүнчүлүгү мотивация болсун деп кээ айтат. бир учурда мүмкүнчүлүгү жетпей калганда ата эне өзүн күнөөлүү сезип кетет дагы. Анан ошол күнөөлүү сезгендигинен балдар пайдаланып баягы бала тамырчы деп айтып коюшат го, кайсыл жериң мисалы больной точкаңды жанагы балдар билет да. Анан эмне үчүн алып бербейсиздер, тигинин баласы мындай кийинип атат, мунун баласы тигиндей телефон алып берип жатат деп өзлөрүнүн кыялдарын орундатуу үчүн ата энелери ушундай пайдаланган учурлар көп кездешип жатат да. Ушул жерде мен Жанар айымга мындай бир ой толгоомду айтайын, жакшы маселе козголуп атат. Биздин учурда, бизди мен энетам тарбиялаганда эч кандай мындай соодалашуу болгон эмес да. Силерге ушул убакта мындай эмне мотивация болчу эле агай мындай? Бизде тарбиялаганда жакшы бол балам, эмгектен, эмгегиң менен адам болосуң дечү да. Баарыбызда. Кайсы бир деңгээлде. Азыр мына Жанар айым айткандай бир кызык нерсе бар. Мен ошого коркунучтуу эсептейм. Өзгөчө шаарда жашаган баягы эне атасы айылда болуп турган, тай атасы, тай энеси айылда, чоң ата, чоң атасы айылда болгондо көбүнчөсү ушул жаш үй бүлөлөр ушундай тарбиялап атат. Жакшы окусаң, же бир кандайдыр ийгиликке жетсең, мен тигин алып берем, муну алып берем дейт да. Бул таптакыр туура эмес. Эне ата менен баланын ортосундагы мели кандай десем, байланыш дейлиби, мели багыт дейлиби, эч убакта жанагындай нерселерге түшпөш керек. Материалдык нерсеге түшпөш керек. Эне ата боюнча калыш керек, бала боюнча калыш керек. Мен дайыма аудиторияга айтам. Эгерде сиздин эне атаңыз кандайдыр бир себептер менен жакшы бир шарт түзө албай атса дагы сиздин эне атаңыз. Ушуну жакшы түшүнүш керек да жаш бала. Ата Жанар айым айткандай менде жакшы телефон болбой атат, анан менин кийимим жакшы болбой атат деген киненин өзү биздин өзүбүздөн чыгып атат. Себеби эне аталар, жаш эне аталар ага өзүлөрү айтып атат. Тигиндей болсоң мен мындай кылам, мындай болсо тигиндей болом деп. Эч убакта тарбия мындай концепциянын негизинде болбойт да. Мен атасымын, ошон үчүн мен тарбиялаган укугум бар. И багыт берген укугум бар. А бала түшүнүш керек. Бу дүйнөгө келгендин өзү рахат. Анан эне атасын сыйлаганды үйрөнүш керек. Жанагындай эле биз барсак, ошо жанагындай бир кандайдыр бир кызыктуудай дейли, азыркы замандын эң бир мындай туура эмес жагына барсак, анда биздин тарбиябыз кайсы бир деңгээлде кандайдыр чоң коркунучка пайда болот да. Ошон үчүн мен жаш үй бүлөгө айтам, сиздер балдарыңыздар менен кичинекей бала анан аны кандайдыр бир деңгээлде жанагындай деген ой менен тарбиялаш керек да. Таза, ачык тарбиялаш керек. Бала качан бактылуу болот? Ал таза үйрөнсө, эмгеги менен. Анан дагы бир нерсени ушул жерде кошумча айта кетейин. Билим менен бакыттын байланышы түздөн түз болбойт. Мен илимдин профессор катары айтайын. Адам эмгеги менен гана бактылуу болот. Эгерде жакшы дыйкан болсо, ал окумуш жакшы адам болушу ыктымал. Үй бүлөсүнө жакшы багышы мүмкүн да. Анан абдан бир бактылуу болсун. Бул бир. Экинчиден, жанагы сапаттар. Менин балам да мендей болсун дегенде бир нерсе жатат. Талант түздөн түз эне атанын түздөн түз берилбейт. Каны менен дагы, гени менен да берилбейт да. Бирок, мисалы композитордун үйүндө дайыма жакшы баягы пианинода ырлар окулат. Жыгачы устанын үйүндө дайыма бир жакшы нерселер жасалат дегенде да. Ал ошол кесипке ыңгайлуу шарттар түзүлүш ыктымал. Түшүнөсүздарбы? Түздөн түз композитор болот, композитордун баласы, сугатчынын баласы сугатчы болот деген теория жок. Ошондуктан айылдагы балдар, мен ушуну айткым келет, айылдагы балдарга биз бир нерсени айтышыбыз керек. Ошол жерде билим алып атып, ошол жерде жашап атып, дүйнөлүк чоң ийгиликке жетиши толук мүмкүнчүлүк бар. Биз ошону жакшы айтпайбыз да, ар бир кичинекей бала ошонун мүмкүнчүлүгү аябай чоң. Мен ушуну байкадым, кыргыздын кичинекей балдарынын өзгөчөлүгү бар башка улуттардан. Мен ошону далилдеп да берем. Бул таланттуулугу биздин балдар. Кыргыз балдардан, да? Кыргыздын эминде, биздин өзүбүздүн кичинекей неберелерибиздин кичинекей балдарыбыздын бир өзгөчөлүгү бар. Кыргыздар айтат туура эле, бат кабыл алат деп айтабыз го.
Анан ошол жерден эми кошумча да керек, жакшы нерсени да бат кабыл алабыз, анан тез кабыл дагы бат кабыл алат. Ушул сыяктуу болуп биздин дагы жаштар азыр бат кабыл алат. Бирок биздин бир өзгөчөлүгүбүз ошо кичинекей мотурайган балдарыбыз бул таланттуу да. Биз ошону туура түшүнүбүз керек. Бул жакта суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Балам аябай көк бет, кантип жойсок болот дейт. Азамат, негизи көк бет баары бир эле ата эненин көйгөйү болуш керек го. Көк беттикти биз жакшы түшүнүшүбүз керек, Жанара айымда айтып берет. Көк беттик бул жакшы касиет. Өжөр деп коебузбу? Бул мисалы көк бет болбосо адам бул дүйнөдө эчтекеге жетпейт. Бирок көк беттин да чеги бар. Кайсы бир деңгээлде. Мисалы ал биз ошону туура түшүнүшүбүз керек, балага жетпей калса дагы башка жерден жетет депчи. Баягы көксөсү канбай калса анан кайра ошого чамына берсе да болбойт да. Бирок көк беттик жакшы маанисинде көк бет болгону жакшы. Ал себеби өзүнүн оюн аткарганга аракет кылып атат да. Биз качан биз өсүп калыптайбыз кичинекей баланы инсан катары. Ошол өзүнүн бир ийгилигине жете алса. Ошондуктан көк беттик жакшы мааниде. Кайсы бир чекке чейин. А чекти мен айта албайм кайсы чек экенин. Анткени ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мүмкүнчүлүгү болот да. Бизде дагы кийинки суроо келип калыптыр. Саламатсыздарбы? Менин кызым 5 жашта. Эс тутуму начарыраак болуп атат. Ыр саптарын жаттатсак аягын айткыча башын унутуп калат. Эмне кылсак болот? Алдын ала рахмат дейт. Бул боюнча дагы ой бар. Негизгиси эс тутум жогорулатуу бул зарыл нерсе. Бирок ар бир баягы жаш курактык өзгөчөлүккө жараша болот. Анан кыздардыкы дагы өзүнчө эс тутуму болот. Балдардын да эс тутуму өзүнчө болот да. Анан жана 5 жаштагы кыздын сөзсүз түрдө эле жанагынтип кейбеш керек да. Менин кызым аябай көп нерсени эске салбай атат деп. Мүмкүн анын азыр учуру ошондойдур. Кооптонбош керек. Бирок туура аракет кылыш керек. Себеби эс тутумда канчалык көп мындай материалдар, маалыматтар сакталса, ал ошончолук кийин мүмкүнчүлүгү болот, туурабы? Ошондуктан бул багыты туура, бирок кооптонууга мен ойломча азыр ал жерде эме жок болуш керек да. Жакшы, агайдыкына дагы бир аз кошумчалап кетейин. Жанагы көп учурда эле ушу балдар өжөр болуп жатат, көк бет болуп жатат, тилди албайт, өзүнүн каалаган нерсесин эле кылдыргысы келет деп дагы кайрылып калышат. Агай айтып кеткендей, бул абдан жакшы нерсе. Эмне үчүн? Анткени баягы биз баарыбыздык ата энелер ыңгайлуу балдарды каалашат да. Бирок ошол ыңгайлуу балдардан гений балдар чыкпайт экен да. Өжөр балдардан гана гений балдар да чыгат экен да. Анткени алардын өздөрүнүн ою бар. Жанагы максатка жете билүүсү бар. Биз мисалы ыңгайлуу баланы тарбиялай турган болсок, же болбосо ошол өжөр баланы биз сындырып кое турган болсок, бул өжөрлүк жаман болбойт деп уруп согуунун натыйжасында көп учурда өжөр балага эмне күч колдонулат да. Буну сабамайынча токтобойт, буну сабамайынча баягы айткандан кайтпайт дейт дагы ата энелер эмне уруп согуу жолу менен ал баланы тарбиялайм дешет. Ал баланы эгерде биз ошол кичинекей кезинде сындырып кое турган болсок, кийин баары бир деле бул нерсе болбойт, же болбосо мен айткан сөзүмдү булар баары бир деле укпайт деген сезимде чоңоет дагы. Анан жана подростковый возраст же болбосо жеткинчек убакта ал балдар жанагы өздөрүнүн оюн билгизе албаган, тартынчаак балдар болуп өсүп калып жатканы дагы ушул себепкер деп айтмакчымын. Андан тышкары бала ыңгайлуу болгондо эми отур, тур деп биз роботтун бизге эмне кереги бар чынбы? Биз робот бала тарбиялаганда бизге эч кандай пайда жок да. Ал баланын ою болуш керек. Ошол эле ата энеге болгон сый мамилеси, жакын адамдарына болгон сый мамилеси, ар бир нерсеге өзүнүн ою болуш керек да. Ата эненин баягы айткан ою эмес, тиги менен сүйлөшкүнүң, буну менен дос болгонуң деген эмес, анын өзүнүн тандоосу болуш керек, өзүнүн ою болуш керек. Демек, баланын өзүнүн эркине коюш керек, Биздин менталитетте көпчүлүк ошо балдарды кичинекейинен өзүбүздүн айткандарыбызды кылып, кийин чоңойгондо да ал ошо башкалардын айтуусу менен болуп калып турбайбы агай, Андан кийинки суроо ошол деги эле үй бүлө жөнүндө бул илим аябай татаал, көп кырдуу, көп илимдердин багыттарын байланыштыруучу изилдөөлөрдү талап кылган бир комплекстүү илим десек болот да. Үй бүлө экономикасы, генеалогиясы, саясаты, эстетика, этика, социология, философия, негизи эле бул ар кандай илимдердин көз караштары менен бар маселелерди карасак болот экен. Анан ошол сиз сабаттуу баягы каражатты туура иштетүү боюнча адиссиз. Анан биздин ажырашуулардын бир 60-70% эле бул ошол каражатка келип такалат да. Анан үйдө ошол бул маселеден дагы чыр чатак чыгат. Ал балага кандай тарбия таасир этет? Балдар ошол чыр чатак чыгып, ошону көрүп
агрессивдүү болуп калбайбы кийинки жашоосунда? Сөзсүз түрдө. Мисалы ата энеси эми бул жаатта бир гана акча жаатында эмес, башка деле жааттар болушу мүмкүн. Ошол эле жолдошу менен келинчегин бири бирин түшүнбөсү болушу мүмкүн. Балага сөзсүз түрдө эле баягы үйдө кыйкырык, урушту мисалы айтып билгизбейбиз да. Бала өзү сезет. Ата эненин мамилесинин эгерде баланын көзүнчө деле урушпай, башка комнатага барып алып уруша турган болсо деле, же болбосо балдар уктагандан кийин уруша турган болсо деле, ал нерсенин баардыгын балдар сезет. Анан баягы психосоматика деп дагы коебуз. Ата эненин урушканы баласынын ден соолугуна зыян. Бул баласынын ден соолугунан чыгат да. Аллергия болушу мүмкүн, же болбосо ар түрдүү жаатта балдарынан чыгат. Мисалы ошол чын эле ошол үй бүлө көйгөйү жаралып жатканда урушуп, талашып, жанагынтип кандайдыр бир туура эмес чечимдерди кабыл алаардан мурун дагы ошо эң биринчиден бул биздин барган кадамдарыбыз балдарыбызга кандай таасирин тийгизет деп дагы ойлонушу керек да адамдар. 3-класстагы бала менин тилиме караганда мугалимдин эжесинин тилин айтканын бат аткарат, мугалимдин дагы орду чоң болсо керек тарбияда деп. Ооба, жана мен айткан нерсеге кайра кайтып келдик да. Негизи биз ошо азыркы апаттын жыйынтыгы менен эки бир кесипти зарыл экендигин дагы, анын актуалдыгын да билдик. Бул врачтар, анан кийин мугалимдер. Анан эми бирок ошол эле учурда эне аталарга мен айткым келет, ушуга чейин биздин ошол бөксө болуп келатканда үй бүлө тарбиясы. Мен сиздерге үй бүлө тарбиясынын ушул бөксө болуп жүргөн бир эле нерсе менен айтып бергим келет да. Мына баарыбызды азыр анкета толтурсак, мына сизди деле толтурсак кандай жасайсыз? Мен мынчасында төрөлгөм. Бул мектепке баргам, анан муну бүттүм дейт да. Типтүү биздин жаштардын жаса турган анкетасы. Эгерде ушундай эле анкетаны бир батыштын бир балдарына жаздырсак ал айтат. Мен мынчасында төрөлгөм да, ошондон башталат. Бирок ошол жерден баштайт. Менин атамдын кыялы момундай эле дейт да. Менин энемдин мага жасаган мамилеси момундай эле дейт да. Ал жерде мектеп жагы айтылбайт. Анан көрдүңөрбү? Демек, ал жерде түшүнөт. Жанагы балдардын негизги касиети болобу, негизги мүнөзү болобу, негизи ошол үй бүлөдөн экен да. Буга да бир нерсени айтайын кошумча түрдө. Мисалы Японияда абдан бир кылдат мамиле кылышат. Ал үй бүлөдө келинин боюнда бүткөн учурдан баштап, ошол келинди аздектеп, келинин атайын шарт түзүп, музейге жөнөтүп, элестетип көргүлө, музыканы угушат. Бизде айылда кандай тамашалап айтам, келин ошол учурда оокатты ошол жасайт, көбүнчө учурда баягы башка жасай турган эч ким жок да. Эки чака суу көтөрүп келатса, кайнсиңдер карап турат, батыраак баспабы жеңгесин депчи. Мына биздин мамилебиз, келечектеги балага жасаган мамилебиз ушул болот баягы. Эми биз мындай берсек сөзө беребиз да. Ошондуктан азыр ушул апаттын негизинде эне аталарда дагы ой толгоо пайда болду. Чын эле тарбияны биз жасай турбайбызбы? Менин сөзүм балага тиешеси бар турбайбы, же кызыма бар турбайбы деген ой толгоо келди да. Демек, мектеп, эне ата чогуу гана биз жакшы тарбияны бере алабыз. Чогуу бир багытта. Кийинки бул эркектин да, аялдын дагы, бул коомдун алдындагы жоопкерчилик, бул анын үй бүлөнүн алдындагы жоопкерчилик деп баса белгилеп айтышыбыз керек. Анан мындай жоопкерчилик бул бийик сезим, адамдын өзү тарабынан ал калыптанган коомдук аң сезимде. Анан ушул бул жоопкерчилик үй бүлөдөгү анан ал жактагы болгон мамилелерден калыптанат, ошол нерседен башталат да. Мисалы бүгүнкү ата бул кечеги бала болгон, мыкты атадан тарбия алган бала бул жоопкерчиликтүү, мыкты энеден тарбия алган кыз дагы бул өзүнүн жоопкерчилигин сезет да. Анан бүгүнкү үй бүлөлөрдөгү мындай жоопкерчилик мамилеси кандай? Маселеси балдарга болгон. Азыр мен тескерисинче бир жакшы ойду айткым келет. Биздин учурда эгерде чоң атасы, чоң энеси бар үй бүлө болсо, өзүнүн баласын деле жакшы көрүп бетинен өпчү эмес экен да. Ушундай экен да, абал. Азыр болсо өзгөрдү. Азыр өзгөрдү. Азыр мисалы биз үй бүлөгө барсак, өзүбүздүн мына биздин үй бүлөдө деле тим эле укмуш мамиле кылышат. Бул жакшы эле. Себеби бул ачык, ушундай да. Анан бирок бир нерсеси бар, жоопкерчилик боюнча чындыгында абдан чоң окуя болуп атат. Ошол шаарга келип
жаңы жанагы үй бүлө курган жаш үй бүлөгө атайын деле окуу зарылчылыкпы деп ойлойм да. Себеби биз мисалы эне атанын баягы карамагында болбосок дагы ошолор менен чогуу жашадык, чогуу балдарды тарбияладык. Мына биздин улуу балабызды апам тарбиялаган, ачык эле айтайын, кичүү баламды тайнеси тарбиялаган да, ошол сыяктуу. Азыр болсо ошол кичинекей жаш үй бүлө өздөрүнүн жана сиз экономикалык маселени чечүү менен дагы үйүндөгү баланы тарбиялоо баягы вазипасы жүктөлүп атат. Анан ал аябай ар түрдүү чечилип атат. Кайсы бир үй бүлө шарты болуп атат, мүмкүнчүлүгү болуп атат. Кайсы бир үй бүлөнүн чын эле эне атасы дагы айылдагы эне атасы болобу же башкалар жардам берип атат. Ал эми таптакыр эле өзүлөрү жаңгыз калган учурда абдан оор да. Абдан оор. Ошондуктан мен жеке пикиримде коомчулук да ушуга көңүл буруш керек да. Кандайдыр бир түрдө ошол коомчулук көңүл буруп, ошондой үй бүлөлөргө мейли мектеп жагынан болобу же коомчулук жагынан болобу ошого жардам берип көмөк бергенге зарылчылык барбы деп ойлойм да. Азыркы биздин учурдагы ошол жаш үй бүлөлөрдөгү алардын мурунку муундан кандай артыкчылыктары бар жана кандай кемчиликтери бар? Кемчиликтер деп айтпайбыз. Бул эми философиялык суроо да. Ата менен баланы деп коет да, улуу муун менен кичи муундун да. Мисалы мен азыркы муундун музыкасын эле түшүнбөйм. Мисалы сиздердин музыканы жанара мен түшүнө албайм. Биздин бул жанаралда сиздердикин азыр жаш балдар түшүнбөйт болуш керек. Бул эми табигаттан келген нерсе. Улуу муундун көз карашы менен кичүү келаткан муундардын көз карашы бардык эле улуттарда, анын ичинде кыргыздарда бири-бирине окшошпойт да. Мен баягы сөзүм кур болбосу үчүн мисалы биздин чоң аталарыбыз кандай кызды сулуу дечи эле. Эң биринчи эле критерий мойну узун деп айтчу эле да. Мойну ак куудай болгон деп. Азыр эми биздин кийинки жаштар мойну ак куудай деп айтпайт го дейм да. Бул туура эле нерсе көрүнүш. Ошондуктан муундардын алмашуу болуп атат. Муундардын алмашуусунда деле көз караштар өзгөрөт. Алар өзгөрүшү керек. Бирок дагы бир жолу кайталайм, түпкү баалуулуктар кайсы бир деңгээлде калыш керек. Бизде алар чекесинен санасак болот. Кыздарды дайым сыйлоо, үй бүлөдө ынтымак, үй бүлөдө мамиленин тазалыгы, анан жанагындай үй бүлө менен ата эненин баланын мындай бир байланышы баягы кайсы бир деңгээлде узактыгы да биздин өзгөчөлүктөрүбүз. Бизде суроо келиптир. Менин атам аябай ичет. Ата энелерге кантип тарбия беребиз? Аларды ким тарбиялайт дейт. Абдан оор суроо. Мен да жүрөгүм ооруйт. Бул дагы аябай оор маселе. Себеби чындыгында бала ойлонот, кыз да ойлонот, бирок атасына кандайдыр бир таасир бере албайт да. Эми шүгүр деп айталы, кайсы бир учурда бул социалдык проблема. Айталы бир 5 жыл, 6 жыл мурун ошондой бир кандайдыр бир ооруган, эми бул ооруган адамдарыбыз көп эле, азыр азайып калды деп атабыз. Эми бул көрүнүп турат да, жашообуз оңолгон сайын ал оору өзүнөн өзү төмөндөйт. Бирок эми ошондой үй бүлө аз болсун деп тилейбиз да, башка айла жок. Анан бул жерден дагы ошо мамлекет ойлонуш керек. Анан адамдын сезими ойлонуш керек. Мен жана айткан сезим ушул да, кыргыздар жакшы нерседен да батка болуп алып, анан кийин начар нерседен да батка болуп алат да. Азыр эми шүгүр деп айталы, мына азайды. Мен ачык айтайын, мындай тенденция азайды болуш керек, жанара айым көбүрөөк адис болуш керек. Эми сиздин оюңуз кандай болот эми ушул боюнча? Ооба, көптөгөн ошо үй бүлөлөр дагы ушул арактын айынан ажырашып же болбосо ажырашууга чейин барган учурлар болот. Мен мисалы ушундай адам менен, арак ичкен адам менен балдарды тарбиялап, күнүнө уруш талаштан көрөкчү өзүм эле балдарымды тарбиялаймын деген учурлар дагы көп кездешип жатат азыркы убакта. Бирок эми акыркы чекке чейин аракет кылыңыздар деп мен айымдарга ар дайым кайрыламын. Эми бул нерсени баягы адам өзүнө агай айтып кеткендей аң сезими өзгөрмөйүнчө ал жөн койгонуң сен ичпегениң дегенден эч кандай пайда чыкпайт. Андан көрөкчү ал адамды мындай көп эле басынтып же болбосо урушуп сенин колуңан эч нерсе келбейт деп анын жанагы эркектик кандайдыр бир сапаттарына шек келтирбестен андан көрөкчү мына ичпегенде кандай сонун адамсың деп кээ бирөөлөр мисалы көп айымдарга айтышат. Ой ичпесе андан жакшы адам жок дейт да. Анан ошол учурда деп айтат элем да, мындай соо убактарында жакшы сөздөрдү арноо менен ага
мындай агыны шыктандырып десем болот да, шыктандырып мына балдарыңды карачы чоңоюп келатат деген сөздөрдү айтып мындай ачык сүйлөшүп эми аракет кылыш керек деп ойлоймун да. Анан эми ал баягы соо кезинде эле сен эмнеге ичесиң, анан сен мас болгондо такырыбы мени укпайсың, азыр мен соо кезиңде айтып калышым керек, тигини оңдобойсуң, муну алып келбейсиң, акча жок, ана мына деп эле баягы кандай десек психологический жактан аны мындай басынта бере турган болсок, ал эмне кылат, кайра эле барып ичип алат да, баягы аялынын сөздөрүн уккусу келбегендин натыйжасында деп айтсак болот. Эми бул өтө эле чоң көйгөй. Бул жакта эми чынын айтканда бир гана үй бүлө өзүнө жардам бере албайт, ошол биздин өйдө жактагы адамдар дагы, коомчулук дагы бул нерсеге өзүнүн салымын кошушу керек да. Кийинки суроо, ата энеси жакшы тарбия бере албаган балдардан да кыйын чыккандар бар. Ата энеси бөпөлүп, аябай тарбияны мыкты берип жатса да, ар кандай жаман терс көрүнүштөрдү жасап жаман жолго кетип калган балдар бар. Буга эмне дейсиздер дейт. Бул жерде абдан жакшы мисал келтириптир. Жана мен айтпадымбы? Тактап айтканда композитордун баласы сөз түрдүү композитор болбойт деп идеяны айттым го. Бирок бул жерде жакшы бир нерсеси бар. Мен ошону айткым келет да. Биз ушунга чейин түшүнүп келгенбиз, мектеп тарбиялайт, анан үй-бүлө тарбиялайт депчи. Анан орто жерде дагы бир нерсеси бар да. Анын курбулары тарбиялайт. Эң чукул социум бул анын достору, анын курбулары экен да. Биз канчалык аракет кылбайлы, канчалык мектеп аракет кылбайлы, жакшы нерселердин баарын айталы, курбулары келип бир сөз айтканда, ал жанагы биздин тарбиянын баары болот экен да. Ушундай чоң маселе. Ошондуктан биз эне ата дагы, мектеп дагы ошонун өзүнүн социумун эми тандаган болбойт. Бул таптакыр туура эмес. Менин балам сен тиги менен дос бол, анан муну менен дос бол дегендин өзү туура эмес. Мен дароо айтайын, Илимпоз катары. Бала өзүнүн ыңгайлуусуна жараша, өзүнүн дүйнөсүнө жараша, өзүнүн көз карашына жараша ар түрдөн бул чоң маселе. Бирок биз ошону билишибиз керек, кимдер менен курбу болуп атат. Анан жалпы ошо курбулардын бир багытын өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Түздөн түз бирөөнү же экөөнү же үчөөнү дегендей болбойт. Ошол жалпы социумду тарбиялаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан биз унутпашыбыз керек. Демек, тарбия, мектеп, тарбия бул эне ата, үй бүлө, анан тарбия анын курбулары. Ошондо гана жанагындай чоң маселе чыкпайт. Анан эми чындыгында абдан катаал маселе, туура маселе, жанагы үй бүлөсүндө абдан бир мындай мүмкүнчүлүктөрү бар болуп, анан ошол жерде оор маселе чыгып калат деген эми бар ошондойлор. Бирок ал жерде бир эле маселе болушу мүмкүн. Бул жерде материалдык көз караш ички дүйнөлүк көз караштан жогору болуп кеткенде да. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз аябай жогору. Биз тигилер менен эне атасында ошондой кетиши мүмкүн. Тигилер менен биз чай ичишибиз керек, муну менен чай ичпейбиз дегендей ой толгоо болсо, эң жаман мен ойлойм ушул ой толгоо ушул да. Эң жаман. Биз бул дүйнөдө келгенден кийин мели бай болбойлу, мели бийликте турбайлы, мели кызматта турбайлы, ошону биз туура түшүнүбүз керек. Бул дүйнөдө баарыбыз эле бирдейбиз. Бардык жерде. Ошондуктан балага да ошону түшүндүрүш керек да. Байлык, бийлик бат эле. Ошону айтыш керек. Эмне калат? Ички дүйнө калат. Ошондуктан канчалык аябай жакшы шарт жасаган эне ата да айтыш керек. Балам, бул момундай мүмкүнчүлүк бар, шөгүрдеш керек. Бирок бул негизги эмес. Бул адамдык сапат биринчи орунда деп айтса, жанагындай нерселер чыкпайт болуш керек да. Туурабы? Эң сонун, ооба, мен негизи эле ошол бала тарбиясында 10% мугалимдерден көз каранды экен, аларды тарбиялап жаткан. Ал эми 40% ата энесинин салымы чоң экен дагы, анан 50% айлана чөйрөсү экен да. Бирок ушул эле учурда мисалы келтире турган болсок, ошол 40% жоопкерчиликти дагы ата эне эмне кылып коюп жатат? Жанагы мугалимге же болбосо айлана чөйрөгө төңкөрүп салып жатат да. Ошондо биз өзүбүздүн балабызды мисалы 10 эле пайыз тарбиялап калышыбыз мүмкүн экен дагы, 80% айлана чөйрө тарбиялап калып жатат да. Демек, жоопкерчиликтен качып жаткан деп түшүнсөк болобу? Ооба. Эгерде ата эне мисалы өзүнө жоопкерчиликти ала албай жата турган болсо, анан бизден чыккан балдар деле жоопкерчиликсиз болуп калып жатат да, көп учурларда деп айтсам. Мен ошол жерде ыңгайлуу келип турат, бир кичинекей баян айтып берсем болот да, менин оюмча. Ушул бир чоң шаарда жашаган жаш үй бүлө өзүнүн баласына жакшы мамиле кыла албай, ошо бала аябай катуу шартта кайсы бир деңгээлде начар касиеттерге болуп атат. Балдарга, башка балдарга зомбулук кылат экен, жаман сөздөрдү айтат экен. Анан атасы айылдагы атасын чакырат. Ата, келиңиз, небереңизди мен тарбиялай албай атам. Анан түшүндүрөт, анан атасы шаарга келет.
Атасы ошол айылдан атайын узун мыкты көтөрө келет дейт. Анан бир жыгач доскада. Анан шаардагы туугандардын баарын чакырып, анан небересине айтат да. Балам, неберем, сиз ушундай болуп атыпсың. Бул туура эмес. Мына мен сизге мыгап келдим, балкап келдим, жыгачап келдим. Кимдир бирөөгө бир катуу айтсаң дейт. Келип ошол жерге мык какасың. Эгерде мык какпасаң үстү Алла Таала турат деп аябай жакшы нерсени айтат да. Ошентип айылга кетип калат. Анан эми бала жүрөгү ачылып калган, сезип калган, анан мык тура баштайт. Башында көптөн урат экен, бир күндө бир 5-6 тан урса керек да. Анан ал кичине азаят. Бала өзгөрө баштады дейт. Дүйнөсү аңтарылды дейт. Андан кийин бир убак ушундай болуп калыптыр, абдан жакшы бала болуптур. Мык урбай калды. Анан анын атасы аябай сүйүнүп, шаарда турган атасы, чоң атасына телефон чалат. Келиңиз, ушундай. Жок. Процесс бүтө элек дептир да. Анан таң калат, эмне болду? Азыр мен барам дептир. Анан ал чоң атасы айылдан келип, бардык туугандарын кайрадан чакырып, небересин чачынан сылап, жакшы бир нерсени айткан экен. Азаматсың, оңолуп жатасың, биздин тукумду раз көтөрүп атасың, бирок бул туура эмес дептир дагы. Не болуп көп чачып кет. Эми дейт. Ар бир мыкты кайра суурушуң керек дейт да. Ошол ар бир мыкты сууруп атканда дейт. Кимге катуу айтсаң, кимди тарынсаң, ошондон барып кечирим сурашың керек дейт да. Мен айылга кеттим деп кетип калат. Анан эмне кылат? Небере сөзүнө турат. Анан элестетип көрүңүз, ар бир мыкты суурган бул укмуш татаал процесске айланыптыр. Бирок баарын суруп чыгат экен да. Мына ошондо анын дүйнөсү жакшы өзгөргөн экен да. Анан ошондо анан чоң атасы келип, кайра туугандарын баягындай чогултуп, ызык чайдан ичишип анан айткан экен да, бирок ошол жерде жакшы бир нерсе айтат да. Небересинин чачынан сулап, бетинен өп, азаматсың дейт. Бирок дейт да, карагылачы дейт. Неберем оңолду го дейт. Бирок канчалаган пенделердин жүрөгүндө так калды дейт да. Көрдүңөрбү? Демек биз балдарга айтышыбыз керек экен. Колдон келсе так салбай бирине. Колдон келсе жакшы мамиледе жашаганга үйрөтүш керек да. Бул эми татаал маселе. Бир эле жакшы сөздөрдү айтып койгондо болбойт. Ошо эне ата өзү аракет кылып, өзү мисал кылып ошо жашаш керек да. Өзүлөрү үлгү болуш керек. Өзүлөрү жакшы мамиле кылыш керек. Өзүлөрүнүн колунда болуп турса, кайсы бир нерседе барып жардам бергенге үйрөтүш керек да. Мен дайым айтам студенттериме. Студенттерим баары макул дейт. Баарыңар билесиздер дедим да. Чоң апабыз кетип баратса, бир жүктү көтөрүп алып, кичинекей чемодан көтөрүп. Баарыңар билесиңер, барып жүктү көтөрүп жардам бергенди. Туурабы десем, туура дешет. Аудитордун баары кошулат. Эми канчоңор чын эле барып жардам бересиңер десем, жакканы кармаш керек, бир экөө кол көтөрөт. Анан мен аларга айтып берем, туура. Себеби силер биринчиден чочуйсуңар. Ал апага барып жардам берем десең, апаңа урушуп коюшу мүмкүн да. Эмне болуп кол менин сумкамды тартып атасың жана башка. Бул бир. Экинчиден өзүңөрдү жеңе албай атасыңар. Билесиңер жардам берген, бирок билбей атасыңар. Кооптонуп атасыңар, же убакыт таппай атасыңар, же өзүңөр айтып коюп атасыңар, эмкисине жардам берем деп. Ошондуктан тарбия качан болот? Тарбия аракеттен кийин гана тарбия болот да. Мен дайыма ошентип айтам, сиз чуркап барып жардам берчи. Биринчи алкайт. Алкышын аласыз, батасын аласыз. Экинчиден дагы бир жолу жардам бер. Үчүнчү жолу эчтекени ойлонбой туруп жардам берип, даана боорукер инсанга айланасыз дейм да. Башкача айтканда эч качан лозунгтар менен неберелерди, кыздар, балдар тарбиялап, ошо мен жаштарга айткым келет да. Өзүбүз аракет кылып, аларды да аракеттендирип, ошондон кийин гана тарбия мындай аракет менен болот да. Башкача айтканда касиеттерди биз анын ишмердүүлүгү менен гана калптай алабыз. Ушул да. Жана Макалинга да айтат го, ошол балдарыңарды тарбиялаардан алдын өзүңөр дагы үлгү болууга депчи. Бизге суроо келиптир. Жанар эже инсандык өнүгүү боюнча кандай иштерди жазасыздар? Сабактарыңызга кантип катышсак болот дейт. Инсандык өнүгүү боюнча менин Instagram баракчама катталсаңыздар болот. Ошол жака кандай сабактар боло тургандыгы боюнча информацияларды жөнөтүп турабыз. Азыр бала тарбиясы боюнча сабактар болуп жатат. Июнь айында ошол инсандык өнүгүү боюнча ийгиликтүү айым аттуу марафонубуз старт алат. 2 айлык, ошого катышсаңыздар болот. Номеримди жазып койсо. Номериңизди айтсаңыз. 0708 86 66 25 номерине кайрылсаңыздар болот. Анан Жанар эже сизге дагы ошол көпчүлүк ошо айымдар дагы келсе керек, Анан ошол үй бүлө маселеси боюнча дагы, балдар тарбиясы боюнча көбүнчө кандай суроолор боюнча кайрылышат сиздерге?
Көп учурда эле ошол үй бүлө көйгөй менен кайрылат. Мен айтып коемун, мага көп учурда эки эле жол менен адамдар келишет деп күлөмүн. Эң биринчиси стресс, депрессия абалдагы айымдар кайрылышат. Анан экинчиси баягы кандайдыр бир чекке жетип, эмне кылам? Кандай кылсам, кайсыл жакка барсам, кантип бизнес баштасам, же болбосо менин жеткен чегим ушулбу, же мындан дагы бир чоң ийгиликтерди багындыра аламбы деген адамдар кайрылышат көп учурда. Анан бирок ушунун жанагы көбүрөөк пайызы стресс, депрессия абалындагы, же болбосо ошол стресс, депрессиянын алдында турган айымдар деп айтсам болот. Ошол эле үй бүлө жаатындагы мамилелердин натыйжасында, же болбосо материалдык кыйынчылыктын натыйжасында кайрылышат дагы. Анан ошол жаатта биз алардын көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылабыз, өзлөрүнүн изденүүсүнүн натыйжасында. Эми бул жакта ар бир үй бүлөнүн бактысы ошол үй бүлөдөн эле көз каранды да. Мен мисалы ал үй бүлөгө барып бакытты колуна карматып кое албаймын, же болбосо башка бир адам келип ал адамдарды бактылуу кыла алышпайт да. Бүт нерсе алардын өздөрүндө, жана үй бүлөлүк жоопкерчилик көп учурда айымдын мойнуна түшүп жаткандыктан деп айталы. Материалдык жак мисалы эркек адамдын мойнунда болгондуктан, бирок жанагы үй бүлө тарбиясы, ошол эле кайын журтка кылган мамиле, жолдошуна кылган мамиле бул көп учурда ушул айымдардын колунда болгондуктан, ушул айымдар өзгөрүлүүнүн натыйжасында гана үй бүлөлүк мамилени өзгөртүп, кандайдыр бир ийгиликтерге жетише алышат. Мен ушу Жанар айымга бир тамашалап бир нерсени айтайын. Айымдарды отпой, анан ошо айымдардын мырзаларга болгон мамилесинен да. Мен дагы тренинг өтөм, анан ошондо сурайм, бул дүйнөдө сизде эң чоң баалуулук кайсы дегенде санайт да. Мисалы тигил, анан бул, анан кээде инсандарды санайт, чоң аталарын айтат. Анан мен тамашалайм. Үйдөн издесеңиз десем, баласын айтышы мүмкүн да, биринчи ирет. Анан кызын айтышы мүмкүн. Анан тамашалайм. Ошо кыздын менен баланын атасы барбы десем чочуйт да. Анан сурайм, ал жолдошуңуз сизге баалуулукпу десем, эмне күйөө мага баалуулук болушу керек деген айымдар бар да. Мана маселе ошондо. Демек, үй бүлө жакшы болушу үчүн жигит дагы, айым дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өздүк өзгөрүүгө учураш керек да. Мен эмне үчүн айтып атам? Мен атайын келип өзүм китептеримди көрсөтөйүн деген багытта айтып атам да. Мен да ошол атайын жаштар үчүн, эми бул жерде айымдар же жигиттер деп бөлгөндө болбойт. Меники жаштар аудиториясында ошондо ийгилик булагы деп китептерди чыгарып, мынакей оператор жигитибиз көрсөтүп койсо керек. Бул ийгилик булагы деп аталат. Анан бул азыр Кыргызстанда Бишкек шаарында жанагы жаңы жакшы ачылган магазин бар экен. Проспект Мирада, шанс деген, ошондо барып алса турат да. Анан ал эми калгандары болсо мен дагы атайын ошол каалоочулар менен иш алып барып атам. Эми меники аудиториям кичине кененирээк болушу керек. Ал жерде жаштар дагы, айымдар дагы, мырзалар дагы баары келсе болот. Ал жерде менде жеке мындай инсандык өнүгүү жалпы жагынан да сиздики ошол жанагы көбүнчө үй бүлөгө болсо, меники көбүн эсе максатты кантип коюш керек, кантип жакшы жашаш керек, кантип тарбиялуу болуш керек. Анан азыр эң чоң маселе ушундай бар экен. Ушул жерде да мен аспектин айтып коеюн. Бул биздин эмоциябыз боюнча да. Эмоция аябай татаал процесс экен да. Биз ойлойбуз, эмоцияны түшүнөбүз экенбиз деп. Анан экинчи да бир маселе бар. Биздин тарбиябыздын бир башаты ушундай. Жаштарга айтабыз, эмоцияны көп билдирбеш керек го депчи. Оң колдун ачуусун сол кол менен карма дегендер бар да. Бул кайсы бир деңгээлде илимий түрдө адашуу экен. Себеби эмоцияны жашырганда адамдын өзү күч келтирет экен да. Туура? Аябай. Ошон үчүн маселе тыйганда эмес, маселе аны жашырганда эмес, маселе эмоцияны башкарууда экен да. Демек мына ушул боюнча дагы мен ошол кайсы бир учурда ошол багыт берүүдү айтабыз. Азыркы сөз менен айтканда тренингдер келип катышса болот. Анан сиз байланыштырат болушуңуз керек. Кечиресиз, бул жактан суроо бар экен. Салам алейкум. Азыркы учурда азыркы учурдун балдары TikTok сыяктуу ар кандай сайттарда отурушун кандай карайсыздар? Эгерде ошол эле нерселерден алыс кылсам, балдарым замандан артта калып калбайбы? Тарбиялык мааниси деле аз ошол сайттардын дейт. Манаки эң жакшы маселе көтөрүп чыкты. Мен дагы окумуштуу катары, илимпоз катары дайым ушул маселеге мен башкача көз карашым бар. Мисалы ошол эле телефонду, ошол эле жанагы эмелерди биз аны мындай бир катуу тартип менен токтото албайбыз. Баягы балдарга мажбурлап алып коюу да туура эмес. Башка бир маселе бар.
Муну мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Ошол TikTok катары Кыргыздын TikTok'у чыгыш керек да. Биздин абдан жакшы жомокторубуз бар. Абдан жакшы багыттуу бир баяндарыбыз бар да. Биз ошону TikTok'ко салганга үлгүрбөй атабыз да. Артта калып атабыз. Мына мен деле не берем? Азыр орусча эмес, англисче сүйлөйт. Ал эмнеден дегенде ошол эле жанагы интернетти карап алып эле. Биз кайсы бир деңгээлде артта калып атабыз да. Ошон үчүн ал TikTok'ту мындай жаап коюп, же жанагындай соодалашып, тамак ичсең тини көрөсүң, тамак ичпесең муну көрөсүң дебейт. Ошол биздин жеке пикиримде мен ошол мугалимдерди, кесиптештеримди, мүмкүнчүлүктөрү бар, кызыктар адамдарды ошого чакырат элем. Эң биринчи иретте ошол балдарыбызга келечекке карата жомокторду болобу, жакшы кызыктуу окуяларды болобу интернетке салышыбыз керек. Анан бул жерден дагы бир кызык бир маселе айтып коеюн. Мисалы азыр чоң коноктордо отурсак, кайсы бир аксакалдарга сиз билесиз да жакшы, чучукту берип койсо, чучукту бусалбаган аксакалдарыбыз бар. Кечирип койгула. Бул эми мен айта турган ошо келип калды. Эмнеге дегенде ал аксакалдын да күнөөсү эмес. Аны үйрөтө турган социум жок болуп калды да. Эми болуп аксакал тийишпейли го. Эми сиздерге мен айтайын 2 айымга. Сиздер азыр жакшы көргөн жигитиңерге бет ашыга сайма-сай бересиңерби? Жок. Жок. Мына ушундай жакшы багыттарыбыз калып атат да. Ошону биз жанагы TikTok'ко салышыбыз керек. Кичинекей кыздарга үйрөтүш керек. Мына жакшынакай отуруп алып, ийне сайма сайганды. Макулсузбу? Бир кызык нерсе, мен ошо 2 жыл болду, азыр интернетте турат, ошону көрүп койсоңор болот. Топташты үйрөткөндү тартып койдук да. Улуттук оюндардан. Улуттук оюндан топташка тартып койсок, мага ошол замат Америка Кошмо Штатынан бир айым мага ыраазычылык билдирип атат. Профессор Сияп чоң рахмат, мен небереме кантип топташты үйрөтө албай аттым эле дейт да. Мына жөнөкөй эле нерсе. Чындыгында келгенде, мына энеталарга айтыш керек, топташты ойногон кыздардын реакциясы менен азыркы кыздардын реакциясын салыштырып көргүлөчү. Там бардыгы бар. Бардык геометриясы бар, акыл эси бар, шамдагайлык бар, баары бар экен да топташтачы. Демек биз ошону жайылтышыбыз керек да. Маселе ошондо. Демек биз ошол башка сырттан келген оюндардын ордуна биз өзүбүздүн улуттук оюндарыбызды туура ошону койгонго биз тездешибиз керек. Биз кечип атабыз. Канталамай, чүкөлөр боюнча канча оюндарыбыз бар, Ошол эле оромпой тепмей, Мен өткөндө таң калдым. Мен тренинг өтүп атсам, кичинекей кезде эмне кылчу элеңиз десем, оромпой тепчүмүн деп айтты да абайлык кыз. Таң калдым. Мен жигиттер тепчү эле, көрсөм мен да билбейт экенмин, оромпой теп чоңойгон кыздарыбыз бар экен да. Бул жакшы нерсе. Азыркы жаштар ошол оюндардан кабары жокпу же ал мындай жакшы чыга албай жаткандыктан ал мындай оюн бар экендигинен кабары жокпу азыркы жаштар? Азыркы жаштарыбыз мындай да, эмеден карасаңар тамашалап жүрбү? 2 саат баламды кийгизип дейт неберемди. 15 мүнөт ойноп келди дейт да. 2 саат кийинет, 15 мүнөт ойноп келет. Такыр ойногондо балдар да кыймылсыз болуп атат. Азыр эң коркунучтуу кыймылсыз балдар көбөйүп атат. Эң жаман жери керелдин кечке. Ишенесиңерби? Ушуну биз кайсы бир мамлекеттик деңгээлде десем эми аша чабызбыр, жок коомчулуктун кандайдыр бир деңгээлинде мушого көп салышыбыз керек. Балдарды ойнотушубуз керек. Кадимкидей эле ойношубуз керек, жакшынбак ойнош керек, Силер биз кандай ойнодук эле? Силер да ошондой ойун ойногонсуңар, туурабы? Керелдин кечке ойночу элек да. Азыркы керелдин кечке жатып алып интернет көрмөй да. Анан өзүбүз да көрүп атабыз, эң жаман жери. Мына мен дагы башымда бар, мен да каратам, бирок мен илимий иштерди каратам да, ошондо эле не бар, мага тандашат, ата сиз деле көрүп атпайсызбы дейт да. Маселе ошондо да. Бул кызык нерсе. Бизге суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин кызым 3-класста окуйт, тартынчаак, аны кантип жойсо болот дейт. Абдан жакшы суроо. Сиз жооп бериңиз, анан мен кошоюн. Жок, ага жооп бериңиз. Анткени тартынчаактын жакшы жагы бар. Биз эч убакта айтпашыбыз керек. Ошол эле батышты биз кайталап, батыштагы болгон жакшы нерселерди, кавычкада жакшы нерселерди беришибиз керек. Бирок тартынчаактын абдан тартынчаак болгондагы мүмкүнчүлүккө, жана сиз айткандай, өзүнүн мүмкүнчүлүккө чыгарганга биз шарт түзбөй калабыз. Эми ал абдан эле катуу болбош керек. Мындай баардыгына мүмкүнчүлүк түзбөш керек да. Кайсы бир мүмкүнчүлүк балага деле, кыз кишиге деле кандайдыр бир баягы зоналар болуш керек. Бирок тартынчаакты кандай жөөш керек? Тамаша менен эле. Аны ойнотуш керек көбүнчө. Ойнотсо, анын кыялын тапсак. Ошол эле кичинекей кызы мен айтат элем мамасына, апасына. Ошонун кыялын табышыңыз керек. Эмне оюндарды каалайт?
каяка барганды каалайт, жана башка. Демек анын каалоосун тапсак эле ал өзүн ача баштайт. Мен туура айтамбы, сиз кошулсаңыз? Эң туура айтып жатасыз агай. Биз ошол жанагы мен айтып жатпаймынбы, ыңгайлуу бала тарбиялап жатабыз депчи, унчукпаш керек, сүйлөбөш керек деп. Эми Советтер Союзунда деле бизди ошентип тарбиялаган. Ошонун натыйжасында мен мисалы ошо 29-30 жашка чейин ушунчалык тартынчаак болгонмун, сүйлөй алчу эмесмин, тос айткандан да каччымын, мисалы өтө эле уялчаак болчумун деп айтат элем. Анан бунун дагы минус жактары бар. Ошол өзүңдү кийин баягы сүйлөй албоо же болбосо бирөөлөрдүн алдында көрсөтө албоо деп айтсак болот да. Бул нерселер минус болуп эсептелинет. Ал эми жанагы уялчаактык, эми кыз киши деген баягы кандай десек, эркек баладай болуп эле баардыгын болгондой айтып салып эле жанагындай одураңдап деп коебу кыргызда, андай болуу дагы туура эмес. Бир аз уялчаак болгону бул нормалдуу эле нерсе. Бирок жана психологический жактан дагы көп учурда ушул үйдөгү болгон тыюулардын натыйжасында же болбосо үйдөгү кандайдыр бир уруш талаштардын натыйжасында дагы тартынчаак, баягы сүйлөбөө, коркуу сезимдери менен бала чоңоюп калуусу да мүмкүн. Эгерде ошондой боло турган болсо, мындай көбүрөөк сүйлөшүп, баланын оюн таап, эмнеге кызыгат чын эле, ошол жакка бул баланы берип дегенде кандайдыр бир кружоктор, мына агай айтып кетти, сайма саюугабы, түймө түйүүгөбү же болбосо бийгеби, ыргабы, кайсыл жакта ашыгы боло турган болсо, ошол жакка бере турган болсок, ал бала өзү каалабаса деле ал жактан ачылып кетет да. Анткени ал ошол жак жагат. Баланын каалаган жагына берип кое турган болсок же болбосо ошого шарт түзө турган болсок, ал жерден сөзсүз түрдө ачылат. Мен ушул жерден пайдаланып суроо берип аткан баягы жалпы көрүүчүлөргө, ушуларга бир нерсени айткым келет. Мен өзүмдүн YouTube'да каналым бар. Анан ошону издеп табса бат эле табат. Сия десе, ошол жерде бир багыттуу көрсөтмөлөр бар да, ошону караса болот. Болбосо ошол аркылуу же кандайдыр соц тармак аркылуу бизге тапса, мынакей биз жардам бергенге даярбыз да. Эми баарына жардам бере албайбыз го, бирок баягы кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүккө жараша жардам берсе болот. Анан коомдогу азыр үй бүлөнүн абалы кандай негизи? Тарбия берүү, негизи эле өздөрүнүн үй бүлө институтунун абалы Жаман эмес, себеби коом өзгөрүп атат. Жаман эмес. Себеби азыр өзүңүздөр байкаңыздар, биздин бир 20 жыл мурдагы эле абалыбыз менен азыркы абалды салыштырууга мүмкүн эмес. И мындан дагы кийинки убактарда дагы өзгөрө көп болот. Биз такыр тартынбашыбыз керек. Биз дагы кыргыз үй бүлөсү дагы өзгөчө жаштар. Биз милдеттүүбүз жакшы жашаганга. Себеби биздин элибиз күчтүү, биздин жаштарыбыз күчтүү, биздин жаратылыш таза. Анан эң жакшы жери биздин продукцияларыбыз таза, экологиялык жактан маселеси жок. Мейли эттерибиз дагы макулдарсызбы? Ошол эле биздин жер жемиштерибиз эң жакшы. Биз көбүнесе баягы мындай катуу, мындай атайын жасалган нерселерди көп жебейбиз да. Адамдын ушундай, адамдын ойлоосу дагы, мүмкүнчүлүгү дагы анын мүмкүнчүлүгүнө жараша да. Ошондуктан мен ишендирем. Биз жакшы ойлуу үйрөнүшүбүз керек. Биз эң оболу бирибизге жакшылык каалаганды үйрөнүшүбүз керек да. Эң кызык жерибиз, эми бул жөнүндө өзүнчө бир чакырсаңыз шону айтып берсек болот. Биз бирөөнүн мындай кейип турганына чачын сылайбыз, барып жаман болду депчи. Бирөө жакшы болуп турса кандай карайбыз? Мен айтпай эле коет. Ошону жебеш керек да. Маселе ошондо. Рахмат. Кийинки суроо Жанарайым сизге. Балдарга өз алдынча жанагы личность деп ушуну калыптаныш үчүн мээрим керек. Ата-эненин, атанын өзүнчө, апанын өзүнчө. Бирок учурда азыр көпчүлүк ата-энелер баягы мигрант болуп сыртка кирип жатышат, бирок ошол мигранттардын балдарынын абалы кандай, эртеңки келечекте мээрим көрбөгөн балдар тарбия жактан кандай болуп калат, алардын келечеги кандай болот? Кандай? Ооба, өтө эле жанагы биздин Кыргызстанда ошо миграция боюнча аябай кыйын эле абал болуп жатат деп айтып койсок болот. Анткени бул жакта ошол айым же болбосо мырза гана мисал кыйналбастан алардын балдары эң биринчи орунда, алардын балдары кыйналып жатат. Эмне дегенде ушул жерде
ата энесине тыштап коюп жатат да, мисалы тайнеби болобу, чоң эне болобу, же болбосо бир туугандарына, эже сиңдилерине тыштап кетип жатат. Баягы ата эне берген мээримди баары бир деле алар бере албайт. Мисалы энени эч убакта ата ордун баса албайт жана атанын ордундагы эне баса албайт да. Ушул жаатта негизи эле бала ата эне менен чогуу болгону дурус. Анан буюрса эми кийинки эфирлерде дагы мүмкүнчүлүк боло турган болсо. Жанар айымга мен кошумча кылайын. Бул жерде сиз айткан маселе кайсы бир деңгээлде чечиле турган маселе. Бияктагы баласы калса. Маселе ошол жерде жүргөн үй бүлө жөнүндө сөз болушу мүмкүн да. Түшүндүңүз? Эгерде ал Россияда болобу, же башка өлкөдө болобу, ал биринчи муун кайсы бир деңгээлде кыргыз болушу мүмкүн да. Анын калган кийинки муундары эмне болот? Туман. Түшүндүңүзбү? Маселе ошон үчүн жана мигранттарды колдон келсе, эгерде биз өлкөбүз калабыз десек, колдон келишинче мүмкүн болушунча чакырып эле биз өзүбүздүн өлкөбүздө гана бактылуу боло алабыз. Бул жакшы нерсе. Рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Азыркы маегибиздин аягында эркин микрофон. Сиз баштаңыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу ушул биздин көрөрмандар, бардык эми баардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Бактылуу үй бүлө жана гана бактылуу балдарды тарбиялайт деп жатабыз. Ошон үчүн үй бүлөдө бактылуу болуп, ата эне бири-бирин түшүнө турган болсо, бул сөзсүз түрдө баланын тарбиясына дагы, кийинки келечегине дагы өзүнүн аябай чоң салымын кошот деп ишенем. Биринчиден бизге ошо кызыктуу суроо берип аткандарга мен аябай ыраазычылык билдирем. Демек кайсы бир деңгээлде кызыкты жараттык болуш керек. Анан жалпы кийин уга турган же кандайдыр бир соц тармактардан шуну угуп эметсеңиздер, анализдеп көрсөңүздөр, бир эле нерсени айткым келет. Биз ишенүү менен жашашыбыз керек. Кыргыздын келечеги сөзсүз түрдө болот, Кыргызстандын сөзсүз түрдө келечеги болот. Биз азыр жакшы өнүгүү багытын алып атабыз. Ошондуктан баарыңар ишенгиле. Биз ушул жерден мен ошону баса көрсөткүм келет. Көбүнчөсү ушул кайгырып жашайт да. Ошон үчүн урматтуу жаш үй бүлө, сиздер кайгырсаңар, балаңар кайгырат жана сиз айткандай. Ошон үчүн келгиле, кабакты ачалы. Позитивдүү жашайлы. Жакшы сөздөрдү айталы, балдарыбызга, кыздарыбызга. Сиздер ишенбей айтсаңар, алар биздин келечегибиз болот. Ошондуктан баарыңыздарга мен өзгөчө ушу баардык жаштарга айткым келет. Ишениңиздер, баары өзүңөрдүн колуңарда. Баары жакшы болот. Урматтуу биздин көрөрмандар жана угармандар, бүгүн бизде конокто педагогика илимдеринин доктору, профессор Таштанбек Сайпиев жана инсандык өнүгүү боюнча тренер, Асыл Зат айымдар долбоорунун автору Жанара Аралбаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Буюрса биз сиздер менен кийинки жуманын аягында көрүшөбүз. Анықтан аман болуңуздар, көрүшкөнчө.